Урматтуу туугандар, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн сиздерге өтө сонун проектте салынып жаткан мына готовый проекттеги 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй 4 соттук жер тилкесинде жайгашкан мына ушул үй буюрса сатууга чыгып жатат. Мен турган жер Кара Суу району Телман 2 айылы Чубак Ажы Жалилов көчөсүндө жайгашкан 58-үй. Жалпы 6 бөлмөдөн турат, 2 кабаттуу, толук менен ремонту бүтөйүн деп калган, бир аз эле иштери калган. Готовый өзүнүн сонун проекти менен мына ушундай 2 кабаттуу сонун үй болот экен. Бул жака брусчатканы басасыздар, бул жак жашылдандыруу зонасы болот. 6 кабаттан турган мына ушул жерде террасасы менен, кааласаңыздар мына ушул жерде өзүңүздөр сөөрү кылып, тапчан кылып коштуруп алсаңыздар, үстүгө дагы бир мындай айтканда тапчан кылсаңыздар да болот экен. Жалпы 6 бөлмөдөн турат, техпаспорт кызыл китеби бар, таза суу, агын суу, свет бардыгы келген, жакшы сапатта курулуп жаткан, сейсмопоястары мыкты деңгээлде болгон сонун үй экен. Ош шаарынан келе жатканда Кара Сууну көздөй, Ош Кара Суу жолунун боюнда Телман айылына кирип келгенде мына ушул партнер нефть заправкасы бар, ушунун капталынан эле мына ушул көчө менен чыгып барганда Чубак Ажы Жалилов көчөсүнөн сол тарапка киргенде 58-үй болуп калат. Бул тарапта мына бала бакча, мектеп, садик бардыгы өтө жакын жайгашкан, жакшы өнүккөн айылдардын бирөөсү. Кара Суудан келе жатканда Россия заправкадан да кирсеңиздер болот. Эки тараптан тең жолдору бар, жолдор асфальт достор, жакшы сапатта курулган өтө мыкты үйлөрдүн бирөөсү. Телман 2 айылында жайгашкан Чубак Ажы Жалилов көчөсүндөгү 58-үй. Өзү көчөнүн аты дагы өтө маарек ат экен. Мына ушул үйгө кирип келе турган болсок, бисмилла деп 4 сотук жер тилкесинде жайгашкан 2 кабаттуу 6 бөлмөдөн турган үй. Бул жака өзүндө брусчатка басасыздар, ал жак жашылдандыруу зонасы болот. Андан кийин септикти өзүңүздөр жасап аласыздар иншалла. Сыртка жатканысын бул жака кылсаңыздар болот достор. Местасы бар кыскасы. Астында 3 бөлмө, ал эми үстүндө 3 бөлмө, үстүндөгү бөлмөлөрдүн буюрса ремонттору толук менен бүтүп калыптыр. Бул жагы терраса болот. Башка дарбазадан кирип келгенде эле астындагы бөлмө сиздерге бисмилла деп көрсөтүп кетейин. Бул жак кухня болот экен проект боюнча. Азырынча ремонту буюрса бүтөй элек. Потолоктун бийиктиги 2,20 болуп калат. Жакшы жилой достор. Полторашка десек деле болот. Бул тарапта дагы бир бөлмө жайгашкан. Мынакей. Чоң туугандар. Бөлмөлөрдүн квадрат метри чоң экен, жакшы. Дубалдар шыбак болуптур. Бул жака келе турганда дагы бир бөлмөсү жайгашкан. Мынакей. Ал эми үстүнө чыгып бара турмусак, үстү өтө жакшы, мындай айтканда сонун болуп, ремонту бүтөйүн деп калыптыр. Жалпы 6 бөлмөдөн турат. Мен чыгып келгенде бул жак терраса болуп калат. Мына жер чай ичип, сонун отура турган жер. Фасадты сонун кылып койсоңуздар, жийиндүү үй болуп калат. Бул тарапта мына ар бир бөлмөсү турганда сквозной, эки тараптан айнеги бар. Бул жакта зал, конок тосуучу бөлмөсү. Дубалдар апакай болуп, сонун дайыптайыр болуп бүткөн. Бул тарапта дагы бир бөлмө жайгашкан, экинчи залыбыз. Эки тараптан айнеги бар, көчө жактан. Бул тарапта жаш балдардын бөлмөсү, же болбосо спальня десек деле болот. Двор жактан жана ошондой эле көчө жактан эки айнеги каралган. 2 кабаттуу 4 сотук жер тилкесиндеги мына ушул үй. Техпаспорт кызыл китеби бар. Кимге кызык болсо, ээсинин номерин экранга жазам, ошол номерге чалып дагы толук маалыматты иншалла алсаңыздар болот. Үйүбүздүн баасы туугандар $77,000 бааланды. Албетте дагы кичине сүйлөшүү жолдору иншалла болот. Кимге ушул үй кызык болгон болсо, ээсинин номерине чалып дагы толук маалыматты алыңыздар.